Балажан окуу борбору кичинекей акылман ирими мугалим Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңарбы кичинекей акылмандарым? Саламатсыңарбы урматтуу ата-энелер? Айткылачы балдар, азыр жаз мезгилинин кайсы айы эле? Ооба балдар, азыр жаз мезгилинин май айы. Май айында абдан майрамдар көп экен балдар. Мисалы жакында эле 1-майда эмгек майрамы болуп өттү. Ал эмгекчилдердин майрамы экен. Эмгекчил алар кимдер балдар? Кайсы адамдар? Эгер сен үй жыйнасаң, апаңа жардам берсең, сабактарыңды жалкоолоп окусаң, көп эмгектенсең, анда сен эмгекчил баласың. Демек, 1-май сенин да майрамың болот. Сен апаңа жардам бересиңби? Же жалкоолонуп эле уктай бересиңби? Сыналгыны көрүп коюп. Жок, андай болбосоң, сен эмгекчилсиң анда. Анда сенин да майрамың болду жакында, 1-майда. Төрт күндөн кийин балдар 9-май келет. Ал 9-май дагы бир майрам. Ал майрам жеңиш күнү деп аталат. Көрдүңөрбү, жеңиш күнү. Биздин чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз жанын берип, канын берип утуп алган жеңиш күнү 9-майда болот. Ал 1945-жылы 9-май күнү СССР фашисттик Германияны жеңип чыккан, утуп чыккан. Ошол күнгө чейин биз майрам кылып, майрамдап келебиз. Эми балдар, силерге тапшырма. Бул ырды жаттайсыңар. Тынчтык керек, тынчтык керек, жер бетинде адамга. Тынчтык керек, тынчтык керек, атага да, балага. Эй адамдар, тынч бололу, жерибизди сактайлы, оюбузду түзөп дайым, жаман жолго барбайлы. Эми келгиле, кайра чогуу окуйбуз. Кеттик, 1, 2, 3. Тынчтык керек, тынчтык керек, жер бетинде адамга. Тынчтык керек, тынчтык керек, атага да, балага. Эй адамдар, тынч бололу, жерибизди сактайлы, оюбузду түзөп дайым, жаман жолго барбайлы. Видеону паузага коюп туруп, бул ырды жатта. Ар бир адамга балдар, дүйнө жүзүнө, жаныбарларга дагы, курт кумурскаларга дагы, чоңдорго дагы, аталарга, апаларга, кичинекей балдарга дагы, бардыгына балдар тынчтык керек экен. Эч качан согуш болбосун, тынчтык гана болсун. Жаттадыңарбы балдар? Анда азам моңатсыңар, кичине жаттап калсаңар, калганын анан жаттайсыңар. Болсо, жаңы тамга өтөбүз. Бул жаңы тамга я тамгасы, йоттошкон я тамгасы. Баарыңар эле билип, көрүп, таанып калсаңар керек, балдар? Я тамгасы ый тыбышынан жана а тыбышынан турат. Ый тыбышы менен а тыбышы кошулганда я тамгасы келип чыгат экен. Я тамгасынан башталган яхта, якорь, янтарь деген сөздөр бар экен.
Яхта көрдүңөрбү? Бул сууда сүзгөн кеме экен, Анын ичинде кишилер эс алса болот, тамак ичсе болот яхтада. Якорь болсо, ошо кемени токтото турган өзүнүн бир куралы. Якорь деп аталат. Ал жерге сайылып калат суунун ичинен. Кеме токтоп калат. Ордунан жылбай. Кийинки таш көрдүңөрбү? Сары таш, сары кызыл болгон таш бул янтарь ташы. Янтарь ташынан апаларыбыз, эжекелерибиз шууруларды тагынышат. Ал шуурулар абдан пайдалуу. Ден соолукка пайдалуу шууру, янтарь шуурусу. Келгиле эми окуйбуз. Баян, чаян, жаян, дарыя, карыя, туяк, кыяк, таяк, даяр, таян. Видеону паузага коюп туруп, дагы 2 жолу окучу. Эми балдар, силерге тапшырма. Жазуу дептериңе я тамгасын жаз. Я тамгасын жазганда, мына чоң яны жазганда мен багыттарды көрсөттүм. Эң биринчи сол жагынан башталат, астынан. Андан өйдө кетесиңер. Анан өйдө чыгып туруп, оңду көздө өйдө чыгып туруп, анан жогору жагынан тегерек тоголок кылып туруп, солду көздө кайра кетип, айланып, кайра оңго кетесиңер. Анан кайра ылды тетиги сызыкка, экинчи сызыкка чейин түшүп туруп, оңго кайрып коесуңар. Кичинекей яны дал ушундай жасасаңар, бирок кичирээк сызыктан чыгарбай жазасыңар. Эми балдар, үй тапшырма. Алипе китебиңен я тамгасын окуйсуңар. Анан тынчтык жөнүндө, жакшы жашоо жөнүндө сүрөт тартасыңар. Анан өзүңөр ойлоносуңар. Кантип дүйнө жүзүн тынчтыкта кармаш керек? Ар бир адамдын милдети кандай? Сен өзүң эмне кыласың? Дүйнө жүзүндө, кыргыз жеринде тынчтык болуш үчүн сен эмне кылышың керек? Ошону ойлон. Түшүндүңбү? Үй тапшырма. Алипе китебиңен я тамгасын окуйсуң дагы, тынчтык жөнүндө сүрөт тартасың. Андан тышкары тынчтык үчүн сен эмне кыласың? Кандай салымыңды кошосуң?